Саматтык кеткен. Баштай эле. Салам достор. Бул дебат шоунун 2-3 oyunu болмокчу. Бул жерде бардыгыбызга белгилүү Акылбек Өмүрбеков жана Ариет Эгембердиев өзүңөр жөнүндө айта кетсеңер, бул 2-3 оюнда кандай даярдыктар? Акылбек, сизден баштасак. Assalamu alaikum баарыңарга. Даярдыктар мурдагыдай эле, мурдагы да кандай болсо ошондой эле. Ошо теманы бүгүн алдык, буюрса эми даярданып башташ керек. Салам баарыңарга. Даярдыктар мурдагыдай эмес. Мурдагысында утулгам Жомартка. Мунусунда андай эмес. Жана каршылаш дагы эмес. Оңой болот деп ойлойм. Анан даярдыктар кандай дегенде, буга чейинки турнирлерде ар бир раунд сайын катарынан уткан аракет кылдым. 100% утпасам да 80-90% ар бир раунд сайын уталдым деп айта алам. Даярдыктар жакшы. Чоң рахмат. Негизи дебат шоу болгондон кийин сөзсүз түрдө шоуну көрсөтүш керек да. Анан биз бардыгыбыз билебиз. Силер көлгө чейин барып үчүн аябай даярданып жүрөсүңөр. Бул жолку дебат шоу 2-3-тө кандай шоуну күтсөк болот? Негизи эле өзгөчөлүгү эмнеде? Көлгө чейин деле атайын барып шоу тарткан жокпуз. Иште тура эмес маалымат. Көлгө барып анан походу давайте бир нерсе тартып көрөбүз деп тартканга аракет кылдык. Бирок ал деле өз шоунун негизги өзөгү ал нерсе эмес. Шоуну мага буюрса даярдап берип атышат. Мен өзүм аралашпай элем. Анткени шоу кылып атып тажадым. Анан шоу тажабаган, мындай шоуну момундай кылса, тигиндей кылса деген адамдарды таап, буюрса ошолор даярдап берип атат. Мага деле кызык өзү шоу кандай болот, кандай реакция болот, жана жыйынтыктагы шоу кандай экенин мен деле дагы билбейм. Примерно мындай билем экен, бирок конечный продуктун мен өзүм дагы көрө элекмин да. Ошол. Чоң рахмат. Ушул эле Арет байке, сизге берсек. Жоом Акылбайкеникиндей эле шоу жөнүндө элесим бар, кандай шоу болот элестете алам, бирок азырынча пландар жок. Эмне кылам, кантип кылам. Бирок Акылбайке айткандай эле шоуну эмне кылып атасыз, кандай кылалы деп сурагандар бар, бирок мен өзүм жооп берем деп койгом. Шоу негизинен Акылбайкенин кайманаты Мастер Угбей, анан кийин ошонун окуучусу катары менин атым болсо Панда деп коюп алгам өзүм. Анан буюрса устатынан шакирти ашабы ашпайбы, жана ошол шоудо дагы ошол Панда жана Мастер Угбейди катыштырып, ошол идеяны катыштырып буюрса шоу болот. Чоң рахмат. Акылбайке, оюн боюнча сөз кылат. Бул оюндарга чейин бардыгын жеңип келдиңер. Бул жолку оюндарга даярдыгыңар кандай? Негизи оюн боюнча да. Утулуу деңгээлиңиз же болбосо утам деген амбицияңыз канчалык деңгээлде? Жакшы эле, анткени 2 жолу дебат шоуну утуп ала турган мүмкүнчүлүк жаралып аткандан кийин жакшы аракет кылып коюш керек, ишине көңүл буруп коюш керек. Анткени буга чейинки ошо Кожаева, Айпери, Илгиз Элрахманов сыяктуу спикерлерди уткан утуштарым күйүп кетпеш үчүн, текке кетпеш үчүн кийинки Арет Эгембердиевке дагы олуттуу даярданып чыгам деген ойлорум бар. Ошол утуш керек, аракет кылыш керек. Аягына чейин. Сизге эле ушул суроо, Арет байке. Кыйын болот аябай. Анткени жөнөкөй спикер менен, жөнөкөй оюнчу менен ойнобойм, биринчиден өзүмдүн устатым менен ойнойм, байкем менен ойнойм, бардыгын бизге үйрөткөн адам менен ойнойм, үйрөнгөн нерселерин кайра ага каршы колдоном. Бирок кээ бир устаттар аягына чейин кээ бир нерселерин үйрөтпөй коет окуучуларына. Бир күнү мага каршы келе турган болсо аны ага каршы колдоном деп. Ошол сыңары Акылбайкеге да каршы каткан нерселер бар. Буюрса ошолорду колдонуп,
анан элдин добушун алып, сотторго жараша ойноп, 5-0 кылганга аракет кылабыз. Негизи эле баардык адамдын күчтүү жана алыс жактары бар эмеспи? Аретбек айтсаңар, силер акыл байкени утуш үчүн кайсыл алсыз жактарын колдонуп, же болбосо ошол нерсеге көңүл буруп ута алам деген ойдосуңар? Акыл байкенин алсыз жагын көргөн жокмун. Качан көргөн жокмун. Мен анткени акыркы 4 жибат шоунун бир 3-өсүн соттодум, бирөөсүн өз алдынча соттогом. Акыл байкенин күчтүү жери бар. Аны азыр шоуда айтсам болбой калат. Кийин балким айтат чыгармын. Ошол күчтүү жерине, ошол күчтүүлүктү колдондурбай, алдын ала төгүндөп же болбосо алдын ала каршы чыгып ойногон аракет кылам. Ушул эле суроо сизге. Көп эле нерселер бар. Мен баарына таанымал болгон бул ареттин бул плюстага дагы минуска дагы кирип кетет. Анткени арет же мындай спикерлер 50-50 мынтип ойнойт го. Арет же 100% выигрышный болот, же 100% проигрышный бир линия менен чыгат да дайбачанан. Мына по ходу көрөбүз, же мындай оюнда билинет деген нерсе жок. Оюнда бир ой келсе, до конца ошону карманат. Анан эгер ошол идея мындай 100% идея болсо, анда утуп кетет да, жакшычы. Анан эгер 100% мындай слабый идея болуп калса, бирок ошол оюнан да кайтпай, до конца ошол линияны алып чыгып алат да. Анан бул нерсе мындай кээде плюска кетет, кээде минуска кетет. Мындай жалпы көпчүлүк дебатчыларга таанымал болгон минусу дагы, плюсу дагы ушул го дейм. Чоң рахмат. Азыр дебат шоу болот да, bundan кийин да дебат шоу боло берет. Сиздин акыл байке оюңуз боюнча мындан кийин дебат шоуларда кимдин дебат шоуну жеңүүсүн каалайсыз? Кайсыл дебатчорду? Жеңүүсү дегенде мындай көбөк алыппы же күчтүү спикер болуппу же Күчтүү спикер болуп. Ким татыктуу деп ойлойсуз да? Же мындай өзүңүз ушул адам укса деген. Билбейм, ошол нерсе такыр жакпайт. Анткени мындай түшүнүк бар го, мисалы мен татыктуумун же бул татыктуу, анткени мынча жыл жүрөт же мынтип атат, тинтип атат эмес. Мисалы мен даже Соко тандаганда деле мындай ким формада, ким жакшы результат кылып, өзүн анализдеп, кемчиликтерин түздөп, мындай бир жаңы бир немеге чыгайын деп аткан спикерлер менен ойногонго аракет кылам да. Ошолорду анализдеп, ошолорго көпчүлүк учурда өзүм сунуш кылам да. Анан мага сунуш кылгандардын көпчүлүгүндө мындай жок, кийин ойнойлу деп жооп берет экен да, өзүм анализдеп көрсөмчү. Анан ошондой эле принцип менен дебат шоудо мисалы ким өзүн улам жаңыртса, улам аракет кылса, мисалы дебат шоуну утам деген адам акыркы могу канча дебат шоу болду, ошонун баарын көрүп чыккан адам болот да. Мындай логически ойлонсоң, баарын анализдеп, ким эмне үчүн утулду, кайсы жерден күчтүү болду, ошонун баарын анализдеп, изилдеп жүргөн адам болуш керек да. Анан келип эле же канча жыл жүргөн үчүн же бир башка дебаттар бир эмгектер үчүн эмес, реально мындай өзүнүн болгон аракетин, дебат шоунун өзүндө болгон сүйүүсү чоң болгон адам утса, мен чын жүрөктөн ыраазы болом. Ошол а так конкретно бир адам могу утсун, тигил утсун, же бул досум эле, бул ташым эле, бул иним эле деген нерсе мен андай деле жок. Анткени дебат шоу чындыгында бул күчтүүлөрдүн оюну да. Чоң рахмат. Ушул суроо Акыл байкеге 100% кошулам. Айта албайм кимдин утушун. Акыл байке айткандай эле дебатка кызыккан, дебат шоудо өзүн көрсөткүзү келген, элдин көңүлүн бурдуруп, ар бир спикер менен, күчтүү спикерлер менен карама каршы түшүп, ар бирөөсүн элдин алдында, тарыхтын алдында уткан аракет кылган адам утсун деп каалайм. Бирок мен дагы бир жолу дебат шоудо Жомарт Шайдуллаевга каршы ойногум келет. Рахмат. Азыр дебат шоунун болуп жаткан учурларда силерге мындай өзгөртө турган же мисалы кемчиликтери же болбосо дагы ушундай өзгөртүүлөр киргизсек жакшы болот деген ойдосуңар? Мен өзүм атыма кошсом ушу баягы эле принцип бар. Мисалы мен 3 жолу уттум го, эң күчтүү деген наамды алдым. Анан
эми эртең буюрса балким дагы утуп калсам каалайт элем мен кеткенден кийин макул эң күчтүү спикер деген наамын алып салсын, бирок элдер го күбө кимдин күчтүү экенин мындай таанып билип жүрүшөт дечи. Анан бирок мага вызов ташташ үчүн же болбосо мисалы үчөөнү утканда эле сага вызов ташташ үчүн дагы бир адам күчтүү жеңип келсе мындай татыктуураак болот беле. Кийинчерээк балким ушуну ойлонуштуруп көрүп, балким эрежелерге өзгөртүү киргизсе жакшыраак болот беле деген ой келди. Анткени мен 3 жолу ойноп, 3 жолу уттум. 3 спикерди уттум. Анан мага каяктагы бир мындай бир да спикерди ута элек бирөө келип алып, анан вызов таштаганда мындай билем бир мага адилетсизирээктей сезилди да. Бирок ошого айла жок, ойноп атам. Эми экинчисин утсам точно кетем, анткени чындыгында баары мындан ары эмне болот. Өзүм эгер эреже өзгөрсө өзгөрбөсө да өзүм принципиально кийин уткан бирөөгө мен өзүм вызов таштайм же ушундай кылам деп ойлоп жүрөм да. Бирок уюштуруучулар тарабынан да ушундай өзгөртүү балким киргизип калса көпчүлүк колдомок болуш керек деген оюм бар. Арет байке, Бул боюнча оюм Акылбайкеге кошула албайм, анткени уже дебат шоуга келип атканда адам 3 кубокту утуп келип атат. Демек бир кандай тандоолордон өтүп келип атат. Эгер Акылбайке айтып атпайбы, кайдагы эле бирөө келип менен ойношун же болбосо мага вызов ташташын каалабайм депчи. Ал адам менен турнирлерде ойнойбуз же башка жерлерде ойноп, ал кайдагы бир адам эмес да. Ал эми дебат шоуда болсо, бирге бир адам ойноп атканда башка дагы адамдар каалап атат. Анан Акылбайке кетип калган болсо, ал каалаган адамдар Акылбайке менен ойной албай калат. Ал каалап аткан адамдар Акылбайке менен ойнош үчүн кайра 3 кубок утуш керек болуп калат да. Ошон үчүн андай эреже болбой эле, азыркыдай эреже болуп калса жакшы болмок. Андан кийин башка адамдар менен ойногусу келсе, жөнөкөй турнирлерде, жөнөкөй раунддарда ойной берет да. Ошондой түшүнөм. Жана бир жакшы жакты мага соттордун чечимин видеого тартып, анан жүктөп койгон өтө сонун экен. Анткени көпчүлүк учурда фидбек ала албай каласың. Анан элдер дагы мындай ким кандай соттойт, дебат шоунун алкагында кимдин соттоосу, ойлонуусу кандай экенин элдер дагы көрүп билгени бул өтө жакшы нерсе экен. Мага билем жакты да. Анан бүт ушул соттордун чечимин тартып, комментарийлерин YouTubeга жүктөп турсак, вообще сонун болчу. Умарга айтыш керек, анан келерки жылкы Эрдүгүн координатор дейбиз, жетекчисине. Дагы бир нерсе, баардыгы элдер адашып атпайбы азыр дебат шоуга ойнош үчүн 2 кубок, 3 кубок дегенчи. Биринчи жыл 2 кубок болчу, андан кийинки жылдары 3 кубок болот деген эреже жазылган. Ал эреже Манас ДКнын Манас каптагы постторунда жазылган эреже бар, ошол жерде жазылган баардыгы. чоң рахмат. Эми мындай суроо берейин. Андан тышкары азыр дебат чөйрөсүнө аякталды болуп атпайбы? Mobile Legends ойночу. Анан азыр турнир болуп атат, командаларга бөлүнүшүп. Анан ушул Mobile Legends'те ким аябай кыйын оюнчу жана кайсыл команда утушун көбүрөөк каалайсыздар? Албетте биз өзүбүздү каалайбыз. Күчтүү оюнчулардан баягы Сакадай бою Саралдын болуп калган, сайраган деле чоң катындай эле. Эми бизде эмне Ислам кыйнайын, Тарет, ошол эле Чолпонбек, Жолболду, Жомарт, Жакшылык баарын айтып салган окшойт. Чыгыштан Айдамир Жана Онимашу? Онимашу аябай жакшы ойнодут. Ошолор өтө жакшы. Калгандары артынан эришип келаткан бир деңгээлде го деп ойлойм. Новичок, биздин новичоктор вообще жинде ойноп коруп калдым. Аргаш ойногом. Даже мен мындай ылый эле жакка мен кетип калдым окшойт. Ошо бирок видео играны азайтыш керек. Анда-санда ойноп туруш керек, бирок өтө көп ойнобош керек экен. Койло. Ошо уткан жагынан болсо эми азыр финалда силер менен исламдар чыгып калдыбы? Билбейм, айырмасы жок. 3 oyun болсо 1-1 болуп турган, үчүнчүсүндө мындай кызыктуу oyun болсо жакшы болот. Анткени эки oyunu катары менен утуп алса не интересно болуп калмак да. Акылбайкеге кошулам, анан кийин финал боюнча эртеңки исламдар аябай
эң күчтүү каршылаштар, калгандары жөнөкөй эле болчу, сапырып койдук. 3 оюн болот, анан ичимде аябай коркуу бар, анткени акыркы оюнда аябай бизде сабашкан. Биринчи оюнда болсо биз араң утканбыз алардычы. Бирок даярдыктар жакшы. Көрүсө эртең Алымкул, Аймерим, Жанна, Мерим жакшы ойносо, мен да өзүмдүн аракетимди кылам, утабыз деген ишеничтемин. Андан кийин мобайлдын дебаттагы орду, кээ бирлер жаман көрүп атпайбы? Дебатка келип алып ойношуп атат же болбосо тренингтерге келип алып ойношуп атат депчи. Аны контролдосок болот, бирок дебатка келип кээде динденип аткан жерлерде же болбосо аралыктарда чечим күтүп атканда ойноп көңүл ачканы жакшы эле нерсе экен. Акылбек айткандай көп ойношубуз керек. Түшүнүктүү. Ушун менен Арет байке, силер азыр мисалы утам деген ойдо отурасыңар да дебат шоунучу. Утсаңар кимдин вызовун кабыл аласыңар? Же ким менен дагы көбүрөөк ойноңор келет? Жана ошо айткандай Жомарт менен каршы ойногум келет. Анан жана дебат шоуда эми салт да. Ким канчалык вызов таштаганда кызыктуу вызов таштайт же болбосо намыска тийген вызов таштайт. Ошого байланыштуу болот го. Биринчи утуш керек. Макул кесилер. Мен буюрса кетем. Жетет мага дебат шоу. Ошкарга да мүмкүнчүлүк берем. 2 кубок болсо ошого шүгүр деп эле калам. Буюрса ошо. Дебат шоу 2-3 ойду боюнча бир аз сөз козгодук. Эми ушул боюнча өзүңөрдүн дебатка болгон акыркы мындай каалоо тилектериңерди Акыркы интервью экен анда. айта кетиңер. Балким сенден эстелет. Ошо мындан кийинки эгер мен утуп кете турган болсом дебат шоуну татыктуу каршылаштарды күтөм. Татыктуу каршылаштар чыккандан кийин вызов чакырсаңар болот. Эгерде чыдай берип атсам балким өзүм таштайм, бирок эң негизгиси сый урмат, бөлүнүп жарылуу эмес. Дебат шоу дегенде биякта бир клубтардын кызыкчылыгы жок. Бул жакта кайсы спикер күчтүү, ошол өтө маанилүү. Көрүүчүлөргө дагы айта кетчү нерсе бул ошол. Ким каяктан эмес, ким кандай ойноп атат, кандай оюн көргөздү, кандай шоу көргөздү, ошону бааласак, дебаттын сапаты өнүгүп өсө берет. Ошонуздан жазбайлы. Ошол, рахмат. Арет байке. Негизи эле дебаттан кийин өзүм жөнүндө айта кетсем, азыркы абалыма жеткени толтур адамдардын салымы бар да. Жанымда отурган азыр үчөөңөр отурсаңар да баарыңардын салымыңар бар, бирок мен ошол салым кошкон адамдарга эч качан ыраазычылыгымды билдирип, рахмат айтып, ичимен дагы ошол нерсе аз болчу экен. Анан кече күнү жолдо басып келип атсам, бир байке, "Эй, эне токтосоң" деп атпайбы? Анан токтосом, жаңы эле көрдүңбү, мен бир бала менен сүйлөшүп тургам дейт. Ал бала болсо 40 000 же болбосо 30 000 долларлык бир машинага минип алган болчу да. Жашы биз курактуу эле. Анан ошол баладан сурап атам дейт. Бул машинаны кантип алдың десем, өзүм алдым дейт. Анан ошондо тиги байке айтып атпайбы? Тиги балага айттым депчи, сенин ата-энең сага ушундай фундамент куруп бербеген болсо, сен бул абалга жетпейт элең десем, ал жок деп атат дейт. Анан аягында сүйлөшүп келип, анан менин айтканыма ишенип же болбосо мен менен макул болуп, анан уялгансып кетти, туурабы дейт. Анан кайдан байке ал чыкты билбейм, бирок же балким мага жиберилген белгиби, ошентип ойлоп калдым да аягындачы, ошентип кабыл алдым. Анан биринчиден мени жарык дүйнөгө алып келген ата-энеме ыраазычылык, билим берди, тарбия берди. Анан кийин мектепке келгенде мугалимдериме, ошондой эле дебатка келгенде Акыл байке, Жакшылык байке, Эржан байке, Нуркул байке, Айжан эже, дагы бир Айжан эже, Алмаш эже, Кайыпбекова, Жанар эже, баарыңыздарга рахмат. Менин поколениялаштарыма рахмат. Эрмек, Ихтияр, Жомарт, аты айтылбай калгандын бардыгына. Ошол эле убакта бардык дебатчыларга рахмат. Анан кийин Акыл байке, Жакшылык байке, мурунку улуулар дебатка келе албай калып атат. Анан дебат жөнүндө, Кыргыз лигасы жөнүндө көп нерселерди айтып берчү да. Башында чоң бир залда, Орус лиганын ичинде 2 же 3, 4 команда, ашып кетсе 8 команда болуп бурчта отурчук деп, анан
ушулардын аракети менен күнү түнү бизге тренингтерди өтүүсүнүн натыйжасында азыр буюрса бир ойногондо 30 32 команда ушундай чогулуп атабыз. Анан негизинен ошо Жибатка будан кийин Акыл байке сиздер кетип калган болсуңуздар дагы болушунча кармап калганы, сактап калганы, жайылышына салым кошкону аракет кылам өзүмдүн атыман. Андан кийин эмнеге Жибат мага көп нерсе берди. Элдин алдында ойлоно алсам дагы сүйлөй албачым, толтура барьерлерим бар болчу, аларды жеңгени, азыркы иштеп аткан жумушума ошондой эле досторду тапканы, эң жакын адамдарды тапканы жардам берди. Ошон үчүн баалайм. Жибат жакшы нерсе. Жибатты сүйөм. Бул 2-3 Жибат шоунун интервьюсу болуп өттү. 20-21 май күнү Демократия кубогунда болуп өтөт. Бул салгылашууда Акылбек Өмүрбеков менен Ариет Эгембердиев салгылашат. Эгерде силерге кызыктуу болсо, келип көрүп катышып кетсеңер болот. Азыр позицияны бөлүп алайлы. Ага чейин теманы айтып кой да. Тема БРИКС дүйнө өлкөлөрүнүн экономикасына терс таасирин тийгизет беле? Сом болот. Эгер сом түшсө, сиз кандидат. Эгер тиги бүркүт түшсө, мен кандидат. Жерге чүрөсүң? Так, бүркүт түшсө, Мен кандидат. Жерге чүрөсүң. аталыктар жерге чыксын көрөбүз да. Мен кандидат экен. Жакшы. Ариет Эгембердиев кандидат, Акылбек Өмүрбеков президент. Жок. Экинчи чыккан оюнчу. Сен президентсиң да. Все, Адашып алып, президент кандидат. Президент, буюрса Ариет президент, мен кандидат. Ийгилик. Жакшы ойын болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Тага да рахмат. Көрүшөбүз. Кутай элем бар. Бүгүн азыр саат канча болду? Түнкү саат, жок бүгүн. Saat 5 болду. Gözler şişik. Жаныбызда отурган майрам. Диплом эрте жазып жүрүлү ошон үчүн.